Жамгырлар менен уже пыктап калды. Кара Суу районунун тургуну Маматхалы Полотов бул пайдаланууга ыңгайсыз делип жылдар бою бош жаткан 3,5 гектар жерди жашыл бакка айландыруу ниети бар. Ал үчүн мамлекет тарабынан берилип жаткан 6% насыядан Айыл банк аркылуу 1 миллион сом алган. 5 жылдык мөөнөткө алган каражаттын эсебинен учурда 1 гектар жерди өздөштүрүп 500 түп шабдалы отургузду. Ушул президенттин приказы болду, кредитти белгиледи, жеңилдетилген кредитти алып, ушу шабдалы бак кылып, ушул көчөттөрдү эктирип атам. Бул дагы дагы тамчылатып сугарма кылып, жакшы жардам берип атат өкмөт. Калган жерлерге алма, анар, гилас эгүүнү көздөп жатат. Мамлекет дыйкан фермерлерди колдоп, зарыл учурда жеңилдетилген насыя берип жатканына чексиз ыраазы. Себеби буга чейин бул багыттагы каражаттар муктаж жарандарга жетпей эле, ортодо ири ишкерлерге берилип кеткен учурлар болгон дейт. Быйыл жеңилдетилген кредит жалаң гана дыйкан фермерлердин колуна тийип жатат. Аябай ыраазыбыз, колдоп атат, дыйкандарды, багбандарды колдоп атат. Мына ушул өзүмдүн оозунан уктум. Ыңгайсыз пайдаланылбай жаткан жерлерде бак дарак кылып эккиле деп өзү телевизордо ушунчалык дыйкандарга, багбандарга жеңилдиктерди биздин мебизди колдоп атат. Ошон үчүн биз да аракет кылалы. Аракет кылып, ошо үнөмдү пайдаланып, жерди жакшы иштеткенге ушу пайдаланылбай жаткан ыңгайсыз жерлер ушу. Кара Суу районунда жайгашкан Айыл банктын филиалына жалпы 1000 айыл чарба багытындагы дыйкан фермерлер насыя алууга кезекке турушкан. Алардын 96-сына айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун негизинде 6% жеңилдетилген насыялар берилип бүттү. Алардын ичинен 41 мал чарбасына 30 миллион сом, 17 дыйкан чарбага 10 миллион сом жана тамагаш кайра иштетүү өнөр жай багытына 1 миллион сом берилген. Айыл чарба колдоо максатында насыяларды берип атабыз. Бизге бөлүнгөн район боюнча 41 миллион 500 берилген. Азыркы мезгилде 100%ын аткарганбыз, биринчи этабын. Анын ичинен мал чарбасына 29 миллион бөлүнген, анда барды аткардык. Кайра иштетүү тармагына 2 миллион, анын 50%ын аткардык, 1 миллионна заявка алып койгонбуз, азыркы мезгилде беребиз да. Дыйканчылыкка 15 миллион, 17 миллион. Аны да толук аткарганбыз. Айтып кайтып нерсе, быйылкы мезгилде бул биринчи траншта эсептейбиз. Ал эми айыл чарбасын каржылоо 10 долбоордун алкагында Ош облусуна жалпы 688 миллион сом бөлүнүп, алар Айыл банк жана РСК банктар аркылуу дыйкан фермерлерге 6% үстөк менен берилүүдө. Учурда Ош облусу боюнча 800дөн ашуун дыйкан фермерлерге 388 миллион сомдун тегерегинде жеңилдетилген насыялар берилди. Алардын эң көбү мал чарбачылыгы жана дыйкан чарбаларына берилип, айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү ишканаларга жалпы 3 миллион сом гана берилген. Багыттар боюнча бөлүп айта турган болсом, анын ичинен 290 миллион сом тегерегинде мал чарба багытына, 95 миллион сом тегерегинде дыйканчылыкка, 3,5 миллион сом тегерегинде ошол кайра иштетүү багытына берилди. Жалпы бөлүнгөн акча каражаты боюнча 50% мал чарба багытына, 25%нан ашык эмес бул дыйканчылык тармагына, ошондой эле 25% бул ошол кайра иштетүү багытына берилүүсү каралган. Андыктан мына мөөнөтү боюнча карап айта турган болсок, негизи мына мал чарбасына жана дыйканчылыкка 3 жылга чейин, ал эми жанагы үрөөнчүлүк чарбаларга, асыл тукум чарбаларга, аарычылык, балык чарбаларына аларга мөөнөтү 5 жылга чейин. Ошондой эле мына кайра иштетүү өнөр жай багытына дагы мөөнөтү 5 жылга чейин берилет. Быйыл өлкө боюнча айыл чарба тармагына жалпы 40 миллиард сом бөлүнүп, анын ичинен дыйкан фермерлерди жеңилдетилген кредит менен камсыздоого мамлекет 26 миллиард сом бөлдү. Долбоордун максаты жазгы тала иштерин өз убагында жүргүзүү үчүн колдоо көрсөтүү болуп саналат. Буга чейин бул тармакка мындай ири суммадагы каражат бөлүнгөн эмес. Нуржамал Алымкулова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.